Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 апрелде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду Кумтөр алтын кенинин макамы боюнча Сентера компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү аякташы жана тийиштүү келишимге кол коюлушу менен куттуктады. Мамлекет башчылары кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташуусунун актуалдуу маселелерин талкуулап, аймактык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алышты. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна 2 орто мектепти куруу, ошондой эле Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрын реконструкциялоого маселесин чечкени үчүн өзбек тарапка ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров ошондой эле Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга пландалган иш сапары эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да чыңдоого өбөлгө болоруна ишенимин билдирди. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 26-27 майында Бишкек шаарында өтө турган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жана Евразиялык экономикалык форумдун жыйынына Өзбекстандын президенти өзү катышаарын күтүп жатканына көңүл бурду. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда мамлекет башчылары ыйык Рамазан айынын башталышына байланыштуу бири-бирин куттукташты. Кыргызстанда буга чейин генерациянын кубаттуулугун көбөйтүүнүн алкагында 15-20 гидроэлектростанциялар ишке киргизилди. Бул тууралуу эл аралык энергетикалык форумда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында азыркы учурда чакан ГЭС курууга аянттарды даярдоо, долбоорлоо жана зарыл болгон жабдыктарга буйрутма берүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ошентип, бул жылы 30га жакын чакан ГЭСти ишке киргизүүнү көздөп жатабыз. Анын ичинен 4-өө өзүбүздүн күчүбүз менен, калгандары мамлекеттик жеке өнөктөштүк алкагында курулат, деди ал. Мамлекеттин күчү менен гана курула турган чакан ГЭСтер төмөнкүлөр: Бала Саруу, Орто Токой, Бурулдай, Кара Көл. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин башчысы генерациянын кубаттуулугун көбөйтүүнүн алкагында Камбар Ата 1 ГЭСин, 3 күн станциясын жана Шамал станцияларын ишке киргизүү пландалып жатканын айтты. Бишкекте КМШга мүчө мамлекеттердин чек ара кызматтарынын башчыларынын 6-аймактык кеңешмеси болуп өттү деп билдирет Кыргыз Республикасынын УКМКсынын чек ара кызматынын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, аймактык форумга шериктештикке кирген 5 мамлекеттин чек ара ведомстволорунун Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан, ошондой эле чек ара аскерлеринин командачылар кеңешинин координациялык кызматтары катышты. Жыйындын катышуучуларына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев куттуктоо сөзү менен кайрылды. Жолугушуунун жүрүшүндө КМШга мүчө мамлекеттердин Борбордук Азия чөлкөмүнүн тышкы чек араларында чек ара коопсуздугуна коркунуч туудурган негизги маселелер жана коркунучтар, кырдаалдын Афганистан багытындагы өнүгүү тенденциялары каралды жана чек ара коопсуздук системасын мындан ары биргелешип бекемдөө боюнча чаралар талкууланды. Жыйындын жыйынтыгында протоколго кол коюлду. Анын сунуштары 2022 жылдын 18 майында Түркстан шаарында өтүүчү чек ара аскерлеринин кол башчыларынын кеңешинин отурумуна талкууланат. Кийинки аймактык кеңешмени 2023 жылдын 1 кварталында Казакстанда өткөрүү пландалууда. Мамлекеттик бажы кызматына 2021 жылга 48 миллиард 384 миллион 500 миң сом суммасында план белгиленсе, ал 98,6% аткарылды. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков билдирди. Анын айтымында бажы кызматы төлөмдөрдү дээрлик 1,5 миллиард сомго аз чогултту. Объективдүү жана субъективдүү себептерден улам план 100%га аткарылган жок. Негизги себеп Кытайдан келген импорттун көлөмүнүн аздыгы болду. Пандемия шартында бажы төлөмдөрүн чогултуу бир топ кыйынчылыкка дуушар болду деп билдирди Исабеков. Баткен облусунун ички иштер башкармалыгы татаал шарттарда байланыштын жакшы сапатын камсыз кылууга мүмкүндүк берген Заманбап 49 радио станция менен камсыздалды. Бул тууралуу ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, локалдык тармактагы кеңейтүүгө жана байланышты үзгүлтүксүз жүргүзгөн 2 радио электрондук репитер жабдуулары дагы берилди. Ушул сыяктуу радио электрондук шаймандар алыскы аймактарда колдонуу үчүн зарыл. Аталган байланыш каражаттары ЭККУнун ички иштер органдарын колдоо программалык долбоорунун негизинде берилди деп айтылат маалыматта. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек.
Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо мектептерде милдеттүү түрдө жүргүзүлсүн. Мындай талапты Ош шаардык кеңештин депутаттары көтөрүп чыгышты. Сунушталып жаткан талап бүтүрүүчүлөрдү жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо мектеп мугалимдеринин компетенциясына кирбей турганы маалым болгондон кийин сунушталууда. Бирок ошол учурда мектеп программасы жалпы республикалык тестирлөөдөгү логикалык суроолорго дал келбей турганын айтып, жеке окуу борборлоруна талап жогору болуп жатат дегендер да бар. Кеми тартибде ал эмне деген сөз? Ал деген сөз чоңунан кичисине карата жайгаштыргыла деген. Кутман Кара Суу районундагы мамлекеттик мектептердин бирин ушул жылы бүтүрүү алдында турат. Ал сентябрь айынан тарта жеке окуу борборуна келип, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануусун улантып келүүдө. Кутман бул өз мектебинде даярданбастан райондон шаарга келип билим алуусун төмөндөгүчө түшүндүрдү. Бул ЖРТга даярдачу көп мекемелер ЖРТ боюнча гана даярдаганы, жана ошондой эле ошол мугалимдердин көп ушул ЖРТ тарабын көп билгендиги, ал эми өзүбүздүн мектептерде болсо негизинен мугалимдер окуу планы боюнча көбүрөөк өтүшөт дагы, бизди мындай ЖРТга даярдоо боюнча убактылар аз болуп калышы дагы мүмкүн. Бул тарапта болсо ЖРТ тармагы менен гана даярдаганыбыз үчүн ушул тарапты ушундай ЖРТга даярдоочу мекемелерди мен мындай тандадым да. Мектепте дагы негизинен даярданса болот, бирок ага негизинен билим көрсөтүү, мындай жол көрсөтүүчү адам болуш керек да. Сага мындай ЖРТ кандай болоорун аныктап билип, ошол кандай суроолор келишин тактап билген адам болсо, бул сен ЖРТдан жогорку бала алышыңа чоң түрткү болуп эсептелинет. Каладагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоочу окуу борборлорунун баалары жогору экенине карабай талап күч болууда. Анткени окутуу бир гана багытта болуп, жалаң суроолору ушул жаатта даярдалган. Муктаждык бар да. Мисалы үчүн мектептеги билиммендер барып тапшырат окуучучу. Ал жерде мектептин программасынан чыккан суроо деле жок. Бирок ошо айтканда суроонун берилүү түрлөрү мектептеги суроолорго окшош эмес да. Анын үстүнө биздин мамлекеттик мектептерде окуу программаларында баягы тест менен иштөө жагы бир аз төмөн да. Мисалы үчүн жеке менчик мектептерде алар баягы заманбап окуу методикаларын колдонуп, окуучуларды тестке басым жасап окуткан жеке менчик мектептердин окуучулары жакшы алышат. Жалпы мамлекеттик мектептерден жакшы балл алган окуучуларыбыз көп. Бирок аз өлчөмдө да. Басымдуу көпчүлүк тест менен иштөө тажрыйбасы окуучулардыкы аз болгондуктан ошо мектептеги билим менен барган болсо, ал жерде баягы төмөнүрөөк балл алып калат да. Деген менен жалпы республикалык тестирлөөгө кошумча каржы төлөп окуй албай турган мектеп окуучулары дагы бар. Мындай учурда мектеп мугалимдерине кошумча сабак катары милдеттендирилиши керек деген пикирин Ош шаардык кеңешинин депутаты Нургуз Кадырбекова буга чейинки жыйында айтып чыккан. Эсиңиздерде болсо Ош облустук администрациясы практикалаган мектептин мугалимдерин ОРТга жалпы республикалык тестирлөө боюнча даярдоо боюнча окутуп, анан ошолор өз мектебинде окуучуларды даярдоо менен балдардын, элеттеги балдардын жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында. Ошол нерсени шаарда практикалоош үчүн мен шаардык мэрияга атайын депутаттык талап арыз бергем. Бул ооз-эки түрдө болгон ар түрдүү маселелерде. Ошол жерде айтканмын. Урматтуу шаардык мэриясы каражат бөлүп, мектеп мугалимдерин жерлерде бизде 6 аймак бар го. Ошол боюнча бириктирип окуткула. Бул эки түрлүү жардам берет. Кандай? Биринчиси, маянасы аз делип жаткан мугалимдерге кошумча киреше болот. Экинчиси, бала бир курска барам деп шаардын тиги бурчунан бул бурчуна барып, коопсуздук, транспорт, жол маселеси көйгөйү жаралбайт. Үчүнчү дагы бир чоң маселе, өзүнүн ОРТ боюнча маалыматы бар мугалим муну сабакта да колдонот дагы. Бала үчүн бул нерсе аналогия, концептуалдык деген нерселер жаңылык болбой калат. Каладагы мамлекеттик мектептерде атайын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо үчүн кошумча сабактар өткөрүлбөйт. Бирок айрым мектептер бул жаатындагы көйгөйлөрдү ата-энелер менен кеңешип чечишкен. Бул мэриянын анан Ош шаардык билим берүүнүн уруксат бербегени себеби келип эле финансы маселеси каралат да бул жерде. Эгерде алар кандайдыр бир уруксат берип койгон болсо, мүмкүн ата-энелердин арасында кандайдыр бир наразычылык жаралаттыр, мектепке болгон недовольствие болоттур, ошонун негизинде уруксат бербей турушу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы мен ачык эле айта алам. Биздин окуучулардын почти 50-60%ке жакын окуучу ошо сырттагы курстардан даярданып атышат да. Ага абдан көп сумма кетет. Биз аны билебиз, ата-эне баласынан эчтеке аябайт. Бирок ошол эле мезгилде
мектептерди уюштуруп коюп уруксат бергенде жакшы болмок. Себеби дегенде мектепте мугалимдердин потенциалы күчтүү. Мен айта алам, мына биз буга чейин деле бул маселени жолго коюп келатабыз. Мисалы, азыр ушул учурда 4 мугалимибиз ушу ЖРТга балдарды ийгиликтүү даярдап жатат. Мунун результатын биз өткөн жылы көргөнбүз. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы мектептерде жалпы республикалык тестирлөөгө кошумча сабактарды акысыз өтүп берүү маселеси боюнча билим берүү башкармалыгына кайрылышкан. Бирок ал жактан жооп боло элек. Мындан тышкары тиешелүү кызматтар бул жааттан мектеп директорлору менен төмөндөгүдөй иштерди алып барып жатышкандыктарын кошумчалашууда. Ал эми азыр ЖРТга окуучуларды даярдоо жана кесипке багыт берүү боюнча ар бир мектепте окуучуларды даярдык иштери жүрүп атат. Ал эми мектеп окуучуларына ошол программанын негизинде даярдашат дагы окуучуларыбыз, андан сырткары дагы мугалимдер баягы кошумча кружоктордун эсебинен, кошумча сааттардын эсебинен ошентип алып туруп мугалимдерибиз ошо ЖРТга даярдап, окуучуларды даярдап жатышат азыркы учурда. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да демилге көтөрүп, ошол ЖРТга даярдоо боюнча мугалимдерибизге дагы ошо кошумча акы төлөп берүү жагы дагы сунушталып, бул маселе дагы азыркы учурда каралып жатат. Талдоочулардын айтымында жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктар мектептердин өзүндө болушун билим берүү министрлиги колго алышы керек. Алардын пикиринде бул көйгөй 20 жылдан бери жоюлбай келүүдө. Мектепте эң мыкты деп бүтүргөн бүтүрүүчү дагы ЖРТдан эң мыкты бал ала албай калган учурлар абдан көп. Демек, ал жердеги суроолордун, ал жердеги багыттын мектеп программасынан айырмалуу болушун ыңгайлаштырган кадамдарга барышыбыз зарыл. Андайга бармай сайын биз теманы түшүнүк катары түшүнүп, анан ал теманы билим катары жаттап алган окуучулардын ортосундагы чыныгы билим кайсыл экендигин аныктоо вазифасынан качкан жана андан кээде кутула албаган абалда турабыз. Ошондуктан бул көйгөй чечилиши зарыл. Айрым ата-энелер колундагы калаага жөнөтө элек балдарын айылдан шаарга атайын ЖРТга даярданыш үчүн жакын туугандарынын, же болбосо туугандары жок болсо атайын батирлерди алып арга жоктон жиберүүдө. Бул деген мектепте аны үйрөнгөн болсо, анти убаракерчилик тартып, каражат коротуп кыйналбайт эле. Студент болуу бактысын бир гана ОЕР таныктайт азыр. Учурда окуу жайларга өтүүнүн босого балы 110, предметтик бал 60 бойдон калды. Бирок тесттин жыйынтыгында жараша босого бал өзгөрүшү мүмкүн. 2022 жылы жалпы республикалык тестирлөө 23 майдан 28 майда өткөрүү күтүлүүдө. Быйыл 68 миңдей окуучу 11 классты бүтүрүү алдында турат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Орусиянын соода өкүлчүлүктөрү менен биргеликте Кыргызстан аялдар конгрессинин бизнес форуму Бишкек шаарында 7 апрелде болуп өттү. Анда соода экономикалык карым-катнашты өнүктүрүү, тажрыйба алмашып, экспорттун санын жогорулатуу, инвестицияны жандантуу тууралуу көргөзмөлдөр көрсөтүлдү. Бул иш-чараны Кыргызстан аялдар конгресси уюштуруп, Кыргызстандан бардык региондорунан жана Орусиядан келген ишкерлер катышты. Кененирээк кийинки материалда. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунан келген Байскан Көчөрбаева нукура жүндөн, жибектен жасалган жуулук чермей белдемчи чапандарды көргөзмөгө алып келген. Ал 2011 жылдан бери бул өнөрүн өздөштүрүп, кол эмгектерин чет өлкөлүк жарманкелерге катышып сатканын сыймыктануу менен эскерди. Нукура таза жүн. Муну кол менен киргизиш керек. Мунун ичине да тышына да туруш керек. Булар биз проект менен утканда бизге Бурул Мамбетова үйрөткөн, ушуну мастерибиз болуп, бизге тренер болуп барып окутуп, ошонон баштап биз ушул ишти улантып калдык. 2010 жылдан баштап биз ушу шарт менен азыр тирлик кылып калдык. Пандемияга чейин 7 мамлекетке барып келдим. Индияга 2 жолу бардым, Кореяга 2 жолу бардым, Кытайга бардым, Азербайжанга бардым, Кувейтке бардым. Кыргызстанда Орусиянын соода өкүлчүлүктөрү менен биргеликте Кыргызстан аялдар конгрессинин бизнес форуму Бишкек шаарында 7 апрелде болуп өттү. Женских предпринимателей и наших уважаемых женщин в Кыргызской республике нам удается восстанавливать и развивать целые отрасли.
Кыргызстан Орусиянын ортосундагы кызматташтыкты соода экономикалык катнашты өнүктүрүү, тажрыйба алмашып, экспорттун санын жогорулатып, инвестицияны жандантуу, жумуш орундарын көбөйтүп, салык төгүп, бюджетке санын көбөйтө турган бизнес долбоордун көргөзмөлөрү көрсөтүлдү. Иш-чараны Кыргызстан аялдар конгресси уюштуруп, Кыргызстандан бардык региондорунан жана Орусиядан ишкерлер келген. Былтыр октябрда өткөрдүк эле, азыр экинчи форум өткөрүп атабыз. Экинчи форум атайын ушу жеңил өнөр жай маселесине кайрылып атабыз. Биздин максат өкмөттүн өкүлдөрү, Россиянын ишкерлери жана донорлордун биздин кыргызстандыктын ишкерлерине алардын жасаган иштерин жеткирүү, алардын миссиясын жана алардан кандай жакшы пайдалуу нерселерди алса болот деген биздин ошондой максатыбыз бар да. Форумда Кыргызстандын жана Орусиядан келген ишкер айымдар соода саттыкты жандантуу, экономика салым кошуу, эл аралык бизнестерди өнүктүрүү үчүн бир нече туризм жаатында экология, таза азыктарды өздөштүрүү, сактоо жана башка долбоорлор көргөзүлүп, жана колдон жасалган буюм тайымдар жарманкеге коюлган. Дене жууса да болот, кир жууганга да болот. Эң жакшы самындар ушулар. Булар мынакей кадимки туалетный бет жууган самындар. Буга дагы бул туалетный бет кол жууганга, денеге сууга түшкөнгө жарайт бул самындар. Бул болсо мынакей мореки жир личинки деп коет. Ушул майды ушу самынга кошулат дагы, анан бет жуугандан кийин бетти кургатпайт. Кыргызстанда 2 жылдан бери чыгып атат, сокулукта сатылат. 30 сомдон 80 сомго чейин граммына жараша. Суставтарга абдан жакшы, мына жир личинки деп коет, баардыгы жазылган ал жерде. Ана эмне ооруга бар жакшы, ушунун баары жазылган. Артроздого жакшы, суставтарга жакшы, баардыгына жакшы. Аталган форум чакан концерт менен уланды. Кыргызбол улуттук долбоору өз ишин койдун башын туура бышыруу, тартуу, бөлүштүрүү конкурсу менен баштады. Иш-чаранын максаты кийинки муунга бул жүрөлгөнү сактап калуу жана кийинки муунга жеткизүү каралган. Долбоорго мен койдун башын мыкты бузам деген карапайым адамдар, журналисттер жана саясатчылар катышты. Биздин конкурска чүйдөн, таластан, этникалык кыргыздардан Бул бир катарга тизилип, шымаланып тургандардын баары койдун башын таза мүлжүйүн, туура бөлөм жана ар бири көзүн, кулагын, таңдайын, мээсин жана башкаларынын баарын тартиби менен бөлүштүрөм дегендер. Арасында мен дал ушул иште мыктымын деген карапайым адамдар, журналисттер жана саясатчылар бар. Мен кыргызмын долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан алгачкы иш-чаранын өзөгүн да дал ушул учур түзөт. Анткени булар көргөзгөн баш мүлжүү философиясын тескеп, карап турган калыстар тобу, туура же туура эмес деген чечим чыгарып, туурасын элге жайылтуу максаты ишке ашат. Баш жөө маданиятындагы ошон менен көп бир философиялык нерселерди айткан. Мына ушуну кайра элге сиңириш үчүн эми 10 жыл, 20 жылдан кийин бизге кандай муун келет? Баш жебейм, устаканды бөлүштүргөндү билбейм, койсо сойгонду билбейм деген кыргыздар өсүп жатат да. Ошондуктан ар бир улут өзүнүн өзгөчөлүктөрүн сактоого аракет кылыш керек. Мына ушул биздин долбоор бирден бир ушунун багыты катары ушул ишти алып атабыз да. Аксакалдар туура айтып атат, ууртунан акырын кесип, үйеси аксакалдарга ооз тийгизет. Анан кийин бөлөттө бир кулагын ошол үйдүн ээси алып калат да, бир кулагын небересине деп ошол жерде аксакалдын небересине кулакты берет. Көпчүлүккө маалым болгондой койдун башын тартуу республикабыздын аймагында ар башкача болуп жүрөт. Ар кимиси өз аймагыныкын туура деп эсептешет. Мисалы Көл тарапта кичүүсүнө тартылса, Талас, Чүй облустарында жана түштүк аймакта баш улук деп улуу кишилерге жанына вирус туккан жамбаш, тыштуу кабырга же каржылык кошулуп тартылары айтылды. Буга катар Кыргызбол долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан алгачкы иш-чаранын жүрүшүндө кээ бир нерселер айтылбай калып жатат деген пикирлер да айтылып, толуктоолор, оңдоп түзөөлөр чакырылган коноктор тарабынан айтылды. Анан эң важныйын бияктагылар билбейт экен. Негизи эле башты аялга бербейт. Бул жөнүндө билбейт атта, себеп деген башты жээп саласың деген ойду. Үйдөн өлүк чыгат. Ошондой мындай ырым-жырымдар бар. Биякта көп айтылбай атат да, ошон үчүн башты аял затка бербейт. Анан кээ бир жерде баш улуу деп аксакалга берип атпайбы? Деги кичинекей балага берет. Улуу ар кандай болуп кеткен. Эми ушуну акырын менен көч бара-бара түзөлөт дегендей, акырындык менен бир салтка кирип алса ошондой аргача. Анда бир жакшы болот да. Бирок калыстар тобу койдун башын мүлжүүгө катышкандардын баарыныкы дээрлик туура.
Бирок көрүнчү кишинин көзүнө көрүнчү аз-маз катачылыктар кеткенин да билдиришти. Bir çalağan al emege deli girбейт. Men atayım barıp gördüm, kээ бирөөс мындай жука сөйөктөрү сындырып таштаптыр, көбөйсүн деп. Эми ашып кетсе 15-тин тегерек эле болот да. Мына ушулардын баарын карадык. Анан жанагы башты устукан катары тартылбайт, ал туура анан башты ороп кетпейт. Анан ошол үйесинде калат, ошол баш кайсы жерден болсун. Анан ушунун баарын карап, чындыгында кызыл чекке болдук. Кызыл чекке болуп отуп, анан кийин таптык. Ошол калыстык менен болду. Рахмат. Баштан башта Кыргызбол долбоорунун алгачкы иш-чарасы дал ушундай аталыш менен башталганынын да себеби бар. Анткени уюштуруучулар ырым кылып, устукан тартуу маданиятын жалпылап көрсөтүүдөн мурун алгач койдун башын туура мүлжүү, тартуу, аны бөлүштүрүү сыяктуу илгертен келаткан жол жоосун элге, кийинки муунга туура жеткирүүнү максат кылышкан. Анткени ар бир улут өзүнүн өзгөчөлүгүн сактап калыш керек деген уюштуруучулар мындан ары дал ушул аянтчада тагыраагы Дасмия этнокомплексинин аймагына чакан кыргыз айыл уюштуруларын жана бул жерде кыргыздын салт санаа, үрп адаты, музыкасы жаңырып, манасы айтылып тураарын жарыялашты. Бул жерде көп эле мен аралашып жүрөм, баарынын көйгөй ушундай. Неберелердин баары орусча сүйлөйт, кыргызча билбейт деп. Анан менимче мындай жүрө берсек, чындап эле бизде келечек кыйын болуп калат. Ошон үчүн мына кыргыз бол деп түз эле айттык да, түз эле айтылып, баягы элге түшүнүктүү кылып, ушул ишти баштайлы деп турабыз. Ушул мына сезон кудайым буйрса ачылат бир жумадан кийин. Бул биринчи ишибиз. Анан ушул жерге келиңиздер, неберелер жетелеп келиңиздер, өзүңүздөр келиңиздер, кандай ойлоруңар болсо ошол жерден айтыңыздар. Бул жерде бүт ошол кыргыздын дүйнөсү, кыргыздын айылы, ошол оюн зоогу, бүт тамак ашы, ыры бийи, манасы баардыгы ушул жерден күнү түн менен ушул айтылып турат. Бул эми ай сайын тил боюнча өзүнчө өткөрүлөт, манас айтуу боюнча өзүнчө өткөрүлөт. Ар бир кыргыздын салты эми азыр учурда коомдо дин менен салтты карама каршылык коюу абдан күчөп баратат да. Ислам дининде мээримдүүлүккө, тынчтыкка үндөгөн дин болсо, салтыбызды сактайлы, ошол биздин ата-бабаларыбыз мусулманчылыкты тутуп келген, ошонун ичинде дагы салтты сактап келген да. Мына ошондуктан ушул карама каршылыктарды кандай жое алабыз? Ушундай идеологиялык багыттагы иш-чаралар менен жөнгө сала алабыз. Ал эми бүгүнкү иш-чаранын жыйынтыгында койдун башы менен жаагы эки башка салынбайт, өзү кыз кишиге берилбейт. Кыз алган куда жакка баш тартылбайт, баш аял кишиге жана күйөө балага тартылбайт деген сыяктуу бир топ болчу жана бул иште болбочу пикирлер айтылды. Тактап айтканда, кыргыз эли илгертен бери колдонуп келген жүйөлүү пикирлер ортого салынды. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Күйүүчү майдын кымбаттаганына байланыштуу Ош шаарында автоунааларына газ орноткон айдоочулардын саны көбөйүүдө. Бирок газды койдуруу үчүн уруксаат Бишкектен гана берилет. Эгер айдоочулар уруксааты жок газ орноткон болсо, май кызматкерлери 5000 сомдон 17000 сомго чейин айып пулга жыгышат. Мындан улам унаасына газ орното турчу керектөөчүлөр уруксаат алыш үчүн Бишкекке барып, эки эсе чыгымга учурабай, Ош шаарында да атайын автоунааларды техникалык кароодон өткөрүп, документ жасай турган мекеме ачылса деп сунушташууда. Ош шаарынын тургуну Камил Илминов бул темир тулпарын Орусиядан алдырган. Ал жактан автоунаанын ичинде газ да орнотулгандыктан Ошто патрулдук милиция кызматкерлери ага айып пул салына тургандыгын, ал үчүн машинесин газга өткөргөндүгүн документтештириш керек экендигин айтышып, каттуу эскертүү беришкен. Мындан улам автоунаанын ээси газ койдуруу үчүн уруксаат алуу Бишкекте гана болгондуктан Борборго барып келип эки эсе чыгымга учураган. Бизде Ошто болуп калса дагы жакшы болот эле. Азыр бизде газ арзан, бензин кымбат. Ошого көпчүлүк азыр газга өтүп атат. Эми азыр Бишкекке жөнөтө турган болсо, о жерде 10 күн нары бериси келип атат. Өзүбүз Ошто болуп калса, 1-2 күндө бүтүп калса, бизге дагы жакшы болот эле. Кагаздары көп болот экен, андай кагаз токтула, мындай кагаз турула. Ош шаарында да автоунааларга газ койдурууга уруксат берүү маселесин буга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаттары көтөрүп чыгышты. Алар Бишкектен автоунааларды техникалык көзөмөлдөн өткөрбөстөн эле уруксат берип жатканын айтышат. Кагаз карап туруп жооп берген болсо, ушул ответственность ушул газды койгон баягы ишканалардын өздөрүнө ответственность жүктөш керек да. Эгер олордо эртең жарылып кетсе машина, ким жооп берет? Бишкектеги башкы ГАИнин башка башкармалары жооп береби? Же ГАИ мына газ койгондор жооп береби? Ошого менин оюмча элди кыйнабай жөндөн эле.
разрешениені ошол немеге бериш керек, газ койгон ишканаларга бериш керек. Аларда лицензия алып туруп, лицензия негизинде коюп атпайбы алар? Өлкөгө газ орнотулган автоунaalар Орусия, Абхазия жана Армения мамлекеттеринен келет. Аларды сөзсүз каттоодон өткөрүү, уруксатнама алуу, коюу автоунаа ээсине милдеттендирилген. Эгер бензин менен жүргөн машинага газ жаңы орноткон учурда тиешелүү кызматтан уруксат албаса 5000 сомдон 17000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Бул негизги ошол газ коюлган жабдыктар Ош шаарынын аймагындагы милициянын кайрылуу кызмат тарабынан берилбейт уруксатнамасы. Уруксат кагазы Бишкек шаарындагы атайын башкы башкармалыкта ошол атайын газды кантип коюунун эрежелери бар. Ошол эгер айдоочу газ коюусу келсе, ошол коюучу ишкананын барып лицензиясын алуусу керек дагы, анан өзүнүн техникалык каттоо баракчасынын нускамасын жана айдоочунун нускамасын алып туруп биздин башкы башкармалыкка жөнөтсө, ал жерде ошол 10 күндө бир комиссия болот. Ошол комиссия карап, тиешелүү деңгээлде жооп бере турганын көрүп, анан уруксат берет. Анын негизинде келип бизде ошол унаа ишканасынан өткөзүп, ошол каттоо баракчасына газ, бензин деп жазылса, мыйзамдуу болуп, эч ким аны эч кандай эчтеке кыла албайт. Негизи экинчи ирет нарушение негизинде табылып атат. Бул газ дегендер көчөгө кетип аткан жерине эле сенин газың барбы деп токтотпойбуз. Биринчи ирет тоскондо айдоочулук куруу жок болсо, анан тоскондо экинчи нарушение катары газ чыгып калат. Айдоочулар автоунаасына газ орнотуу үчүн адистерге кайрылган учурлар арбын кездешүүдө. Ошол эле учурда документ иштери аларга кыйынчылык жаратып жатканын айткандар көп. Биз мировой практиканы карап өтсөк, Украина, Польша элдеринде 90% машина газда жүрөт. Өзүбүздүн кошуна мамлекеттер, Өзбекистан, Тажикстан мамлекеттеринде 90% газ менен жүрөт машиналар. Өзбекстанда метанда жүрсө, калган мамлекеттерде пропан газ менен пайдаланышат. Бизде дагы бул нерсе азырынча бензинди кымбаттаган эсебине караганда газ 2 эсе арзан түшүп атат. 34 сом баасы, 34 сом, 35 сом тегерегинде болуп атат. Бензин 70 сомго чейин болуп атат. Ошого сыяктуу азыр абдан актуальный болуп кетип атат. Биз койгондо сертификат беребиз. Бизде мындай запчасттар коюлду. Баллон сертификаттарын беребиз. Ошол нерселерди гарантийный талон кылып, 1 жылга гарантия кылып, ошону беребиз. На основе этого Бишкектен разрешение болот. Ошону оштан кылса жакшы болмок. Өзү газ коюлгандан кийин биз ар 5000 километрда биз машиналарды текшерип турабыз. Буну клиенттерибиз өзүлөрү билет. Газ койдургандар буга жыт чыгып калса, же бузулуп калса кайрылып турушат. Ар 5000 километрда коптон тура турган жерлери ошол мастерге обращаться этип туруш керек вактында эле. Немелери башка чисто экологически чисто эсептелет пропан газ, потому что октановый число пропанда 102 жүрөт. Бизде эң таза бензинибиз 98 болсо, газда 102-105ке чейин болот октановый число. Өлкөдө күйүүчү майдын баасы кескин жогорулагандыктан айдоочулар автоунааларын газга өткөрүшүүдө. Андыктан Ош шаарында да атайын машиналарды техникалык кароодон өткөрүп документ жасай турган мекеме ачылсын деген сунуштар айтылууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ыйык Рамазан айын утурлай Рамазан чатыры долбоору башталып, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ооз ачар кечелер өткөрүлүүдө. Андан тышкары материалдык жардам көрсөтүлүүдө. Долбоор Умма Ислам журналынын демилгеси менен жана кайрымдуу жарандардын материалдык колдоосу менен ишке ашырылууда. Ыйык Рамазан айы мээримдүүлүктүн, берешендиктин айы. Көптөгөн мусулмандар орозо айында мыкты амалдары менен кайрымдуулук иштерин жасаганга аракет кылышат. Умма Ислам журналынын демилгеси менен быйыл 7-чи ирет Рамазан чатыры деген аталыштагы ооз ачуу кечелери башталды. Чоң масштабтуу ушундай проект ачып атабыз Бишкекте. Баары билгендей бул элдик проект десек болот. Анткени Рамазан айында баарыбыз биригип, ким эмне мүмкүнчүлүгү болсо өзүнүн салымын кошуп, ушундай кайрымдуулук ифтарларды өткөзүп жатабыз. Мына күнүгө ифтарларга 100 адамдарды чакырып жатабыз. Бул муктаж үй-бүлөлөр, жетим балдар, инвалидность бар адамдар, жана ушул
жашоодо сыноого туш болгон адамдарды чакырып жатабыз да. Калктын аз камсыз үй бүлөлөрүнө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга арналган ооз ачар кечелеринин ачылыш аземинде дин аалымы Кадыр Ажамаликов орозонун маанилүүлүгүнө токтолду. Основная цель поста — это не просто воздержание. Орозо тамак аш, суусундук ичүүдөгү тыйылуу менен гана чектелбейт. Эң негизгиси жүрөктүн орозосу. Жүрөк чөйчөк сыяктуу. Ал көзүбүз, кулагыбыз аркылуу алган маалыматтар жана ойлорубуз менен толот. Ошондуктан оозубузду, тилибизди күнөөгө алып келүүчү нерселерден сактап, ушак менен гыйбаттан алыс бололу. Ошол жүрөгүбүздү күнөөлөрдөн тазалайлы. Позитивдүү ой жүгүртүп, башкалар жөнүндө жакшы гана пикирде болгондо жүрөгүбүз тазаланат. Аллахтан коркуп, туура амалдарды жасап, элге жакшылык кылуу менен чыныгы орозого кармаган болобуз. Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринин биринде кимдеги орозо кармап, бирок күнөө иштери тыйылбаса, адебин оңдоосу, анда анын орозосу эртеден кечке ачка жүргөн менен барабар. Сплетен, сквернословие. Андан тышкары кечеге депутаттар жана коомдук ишмерлер катышты. Чынында эле эми бул жерге колунан келген дагы, колунан канчалык келсе да, келбесе дагы мен оюмча адамдар ушул шатер Рамадана деген акция катары бардыгыбыз кошулуп, ушул айда өзүбүздүн баягы адамдык, инсандык жакшы жактарыбызды ачышыбыз керек. Баягы өзүбүздүн эже сиңдилерибизге, агаларыбызга, инилерибизге, аталарыбызга, энелерибизге колубуздан келишинче жардам беришибиз керек. Бир гана материалдык түрдө эмес болсо дагы биз биргебиз, биз бири-бирибизди түшүнөбүз, биз жакшылыкка бирге умтулабыз деген жакшы ушундай бир адамдык мамилеге келишибиз керек деп ойлойм. Ошон үчүн Умма журналына, Элиана Мариямга чоң рахмат. Бүгүнкү ооз ачар аземге Бейиш балдары коомдук фондунун карамагындагы 57 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар апалары менен чакырылган. Кыргызстан боюнча учурда 700 бала катталган бизге. Биз 18 жашка чейинки майыптуулугу бар балдар менен иш алып барабыз. Биз азыр ушул балдардын социалдык проблемаларындагы жогорку жакка жеткирип иштеп атабыз учурда. Анан ошол Бейиш балдары биз апалар бизден маалыматтык жардам алышат. Бул жерге 53 эне, 58 бала чакырылды Умма журналы тарабынан. Анан биз ошол көбүнчө бул балдарга материалдык, моралдык, энелерине психологиялык жардамдарды беребиз. Анан көбүнчө иш-чарага басым жасайбыз. Себеби буларды коомго аралаштыруу керек. Буларды бир гана иш-чара аркылуу биз коомго аралаштырып атабыз учурда. Бул жашоо сыноо үчүн жаратылган. Андыктан баарыбыз түрдүү сыноолордон өтөбүз. Ал эми эң оор сыноолор Аллахтын сүйүктүү пенделерине жүктөлөт. Бул сыноолорду Кудайга наалат айтпай, сабырдуулук менен көтөргөн пендеге чексиз сооптор жазылат. Балдар, кыздар, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Тамагыңар таттуу болсун. Баардыгыңар жакшы чоңоюп атасыңарбы? Кыздар, балдар, амансыңарбы, о алтындарым. Кудайыма шүгүрлөр болсун. Эми Аллах Таалам бирөөгө, бир ата-энеге жалаң эле кыздарды берет, бирөөгө жалаң балдарды берет, бирөөгө аралаш берет, кааласа бербей коет. Аллахтын өкүмү бул. Аллахтын каалоосу. Кандай кылып берсе дагы Аллахтын белеги. Шүгүр кылабыз алтындарым. Ушу балдарыбызга, кыздарыбызга шүгүр кылабыз. Рамазан Кадыр түн кечеси катылган ай. Рамазан мээримдүүлүктөн, райымдуулуктун, кайрымдуулуктун, берешендиктин, кечиримдүүлүктүн айы. Рамазан мына ифтарлык кылып элге дасторкон жаюунун ай экенин да караңыздар. Ошондуктан ушу бүгүнкү ифтарлыкты Аллах Таалам кабыл кылсын. Кече балдарга ылайыкталган кызыктуу жана логикалык викториналык суроо жооптор менен коштолду. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө өткөн жылы бир топ ийгиликтерге жетишкен спортчулар жана машыктыруучулар сыйланышты. Өткөн жылы Ош шаарынын спортчулары көптөгөн ийгиликтерди багындырышкан. Теманы кабарчыбыз улантат. Ош шаарынын мэриясынан 50 000 сом сертификат менен сыйланат. Айбек Кубанычбек уулу дзюдо боюнча Азиянын чемпиону. Ага чейин Бишкекте өткөн Азия чемпионатында 3-чү орунду багындырган. Спорттун бул түрү менен 10 жылдан ашуун машыгып келген Айбек алдыга чоң максаттарды коюп турат. Бул ийгиликтерге жетиш абдан көп мээнет керек. Бул ийгиликтерге жетиш үчүн. Бул ийгилик бир гана мен эмес, менин ата-энемин, агайларымын,
мага көрсөткөн агаларымын жардамында ушундай ийгиликтерге жетишип келе жатам. Ошол буйруса алдыда 2024-жылы Олимпиада оюндарына барып, Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, Кыргызстандын ошол Олимпиадада Кыргызстандын гимн ырдатылган өзүбүзгө мындай сел койдук. Буйруса ошолорду ишке ашырганга аракет кылабыз. Айбек сыяктуу ийгиликтерди багындырып Кыргызстандын желегин башка мамлекеттерде желбиретип келе жаткан Ош шаарынын алдыңкы 50дөн ашуун спортчулары бүгүн сыйланышты. Ош шаарынын каратэ-до курама командасы каратэ-до боюнча Турция Стамбул шаарында өткөрүлгөн дүйнө чемпионатында байгелүү орунду багындыргандыгы үчүн 150 миң сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү бул жалпы элдик майрам катары белгиленди. Анткени спорт улуттуу диний жана саясий көз караштары ар түрдүү болгон адамдарды, дене тарбия менен спортко кайдыгер карабагандарды, сергек жашоо мүнөзүн алып жүргөндөрдү бириктирет. Ош шаарын дүйнөлүк аренага алып чыгуу үчүн спортту өнүктүрүүгө басым жасоо зарыл. Ал үчүн спорт тармагына жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражатын жыл сайын көбөйтүп жатабыз деп билдиришти бийлик өкүлдөрү. Мен өзүм спорт сүйүүчү катарында абдан чоң колдоо керек деп айтамын. Себеби биздин жаштарыбыз ушул спорт менен алектенип, спортко кызыгуусу артса, мен ойлойм бул ден соолугуна да жакшы, биздин келечек улуттун дагы ден соолугу бекем болот деп айтат элем да. Анан азыркы учурда бүгүн 13 спортчу, мыкты спортчуларыбызга 50 миң сомдон акчалай сыйлык ыйгардык. Бул да болсо мотивация. 15 миң сомдон тренерлерге ыйгарылды акча сыйлык. 150 миң сом волейбол боюнча утуп чыккан жеңүүчү командага да 150 миң сом акчалай сыйлык ыйгарылды. Спорттун тарыхында алар өз мамлекеттин дүйнө жүзүнө таанып келишет. Шаардын, өлкөнүн намысын гана коргобостон эл арасында өзгөчө жаштар арасында спорт аркылуу элдин генофондун сактоо үчүн биринчи кезекте сергек жашоого жетишүүнүн дагы да бир жолу тынчтыктын, биримдиктин, туруктуулуктун данакерлигин көрсөтүп келе жатышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Канат Шабданбаев өз сөзүндө Ош шаарынын спортчулары өлкөнүн намысын коргоодо алдыда тургандыгын белгиледи. Ош шаарында чындыгында күчтүү келечекте көптү үмүттөндүргөн спортчулар көп. Ош шаары биздин экинчи борборубуз. Бул жакта чындыгында күчтүү жигиттер, кыздар абдан көп. Алардын бири Акжол. Акжолду дагы ар дайым Ош шаарынын эли, жери ийгилик жаратып келгенден аябай жакшы тосуп алып, ушундай күч кубат берип турасыздар. Чындыгында Ошто потенциалы күчтүү спортсмендер көп да. Спорт менен машыгуу ден соолукту чыңдайт жана бекем эрк, кайраттуулук, көжөрдүк мүнөзүн тарбиялайт. Өмүрүн спортко арнап, балдарды сергек жашоого үндөп, машыктыруучу болуп келген 10дон ашуун ардактуу кызматкерлердин төртөөнө бүгүн эмгек сиңирген машыктыруучу наамы ыйгарылды. 2005 жылдан бери самбо боюнча машыктыруучу болуп эмгектенип келе жаткан Мухаммед Курбанов бүгүн ушундай татыктуу наамга ээ болду. Бизге ушундай кем күч берет да, мындай көңүл буруп, эмгегин баалап турса, ар бир спортчуга деле машыктырууга чыга деле мындай дем берет да. Будан дагы мындай жакшыраак иштегенге аракет болот дегендей да. Ошондой эле ошо рахмат баарына. Иш-чарада ардагер машыктыруучулар өткөн жылы ийгиликтерди багындырган спорттун бир нече түрү боюнча жеңишке жетишип келген спортчулар сыйланды. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эми кефирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.